Бул шаар Ордолу Ош шаары. Ассаламу алейкум, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бүгүн Ош шаарындагы базарга жакын жерден Зайнабидинова Кичи районунан сатыла турган эки катар жаңы батирлерди көрсөтмөкчүбүз. Бул жагы Масалиев проспектисинин боюнда жайгашкан Аль-Бухари Алай борбордук мечити. Андан базар тарапка түз Райымбеков көчөсү менен түз ылдыйга түшүп келе жатканда тетиги жерден бери бурулуп, ушу көп кабаттуу үйлөрдүн ортосу менен бери кирсеңиздер, мына ушул биз 11-кабатта турабыз. Сапат Глобал курулуш компаниясы тарабынан курулган көп кабаттуу үйдүн 11-кабатында эки батир сатылат. Бул жагы мына базарга жакын туугандар. Наркы бет бүт баары көрүнүп турат. 11-кабаттан бир бөлмөлүү, эки бөлмөлүү батир көрсөтөбүз. Кулак төшөп туруңуздар, назар салып туруңуздар, убакыт бөлүп башка нерсеге алаксыбай туруңуздар. Азыр эки батирди сиздерге колдон келишинче түшүндүрүп көрсөтүп берели. 1 квадраты $700 ушул эки батир катар сатылат. Бир кишинин батири туугандар. Азыр тепкич менен 11-кабатка көтөрүлүп чыктык туугандар. Чыгып эле бери жүргөндө мына жакта эки лифттин орду бар экен. Наракта уже кошуналар, жашоочулар жашап атыптыр. Андан бери лифттен өтүп жүрүп келсеңиздер, мына бул жакта эки эшик оңдо солдо катар жайгашкан. Оң жагындагысы бир бөлмөлүү 48 чарчы метрлүү батир, ал эми сол тараптагысы 53 чарчы метр эки бөлмөлүү батир. Биринчи муну көрсөтөйүн, анан экинчисин көрсөтөйүн туугандар. Бири күн батыш тарапта, бири түндүк тарабында жайгашкан. Сапат Глобал курулуш компаниясы тарабынан курулган. Бардык батирлерге сырткы брон эшиктерин коюп берген. Биринчи оң жактагы 48 чарчы метрлүү батирге кирели. Мына ремонту кара ремонт боюнча туугандар. Кара шыбагы жасалган, электромонтажы жасалган, стяжкасы куюлган, анан таза суу, канализация, отопление трубалары бүт точкаларга чейин монтаж болгон. Бул өзү 48 чарчы метр чыгат экен. Сырттан чоң эшикти ачып киргенде эле бул жер чакан коридор. Бир 3-4 квадрат чыгат. Түз бул жакка кире турган болсок, бул жакта санузели, душевой жайгашкан туугандар, көрүп турасыздар. Таза суу берегинде канализация турбалары дагы чыгарылган. Ички аянты кенен. Ажатканасы да мына ушунун ичинде, душу дагы мына ушунун ичинде, кир жуучу машинасы да ушунун ичинде болот. Ал эми бул жакта эки бөлмө бар. Бири ашкана, бири спальный зал. Оң жактагы бул чоң бөлмө болсо спальный зал. Универсалдуу чоң бөлмө туугандар. Түндүк тарабында бир чоң терезеси бар. Бүт электромонтаждары жасалган, терезенин астына эки труба чыгарылган, бул отопленияныкі. Терезеси пластик, подоконнигин дагы пластиктен жасаган. Төр жагында бираз ушундай жайы бар. Бул ригель диафрагманын бул жагы болуп калат. Балкончосу стул коюп койсо болот бул жакка, же болбосо жүк жийип койсо дагы болот. Же стол коюп, компьютер коюп, кресло коюп ушул жерге рабочий место дагы жасап алса болот. Бөлмөнүн узун туурасы бир 5ке 4,5, 20-25 чарчы метрдин тегерегинде чыгат. Төрүндө бул жакта болсо чакан кладовкасы бар. Мынакей. Көрдүңүздөр? Чакан кладовкасы бар. Бул дагы ушу кийим-кече майда чүйданы койгонго аябай жакшы. Бул жакта болсо ашканасы жайгашкан. Ашканасы дагы чакан ашкана туугандар, көрүп турасыздар. Туурасы бир 3 метр, узундугу 4,5 метр чыгат. 12-13 чарчы метрдин тегерегинде. Сол тарабында мына шахтасы жайгашкан. Канализация жана таза суу турбалары монтаж болгон. Ушул жакка бул жак чекеден баштап наркы чекеге чейин эмерек коюлат. Газдын трубасын дагы киргизип коюптур. Бул жакта болсо терезеси, отопление турбалары киргизилген. Бул ашканасы, көрдүңүздөр, кара ремонту менен. Планировкасын сиздерге түшүндүрүп көрсөттүк. Бул 48 чарчы метр чыккан бир бөлмөлүү батир, баасы 1 квадраты $700 сатылат. Эми экинчисини көрсөтөлү. Ал батыш жагында, базар тарабында жайгашкан. Бу жака кирели. Бул болсо 53 чарчы метр чыгат. 53 чарчы метр эки бөлмөлүү батир. Мунун дагы кара шыбагы жасалган, электромонтажы жасалган, эшик терезеси коюлган, турбалары точкаларына чейин монтаж болгон. Киргенде мына коридор 1 метрден ашыгыраак эндүүлүктө. Оңдо солдо 2-2ден 4 эшик, маңдайда 1 эшик, ушу бөлмөлөргө
кире беребиз. Чекеден оң жактан тааныштырайлы. Мына бул бөлмөгө кире турган болсок, бул ашканасы азыркыдай эле аянтта, турасы бир 3 метрдин тегерегинде, ал эми узундугу 4 метр, 12 чарчы метр чыгат бул деле. Көрүп турасыздар, газдын турбасы буга дагы киргизилген. Бул жакта ушу таза суу канализация турбалары монтаж болуптур. Мунун терезеси дагы чакан экен. Ушу Райымбеков көчөсү жагы, Зайнабидинова, Борбордук мечит тарабы ушул жагында көрүнүп турат. Борбордук мечиттен түз эле ылдыйга түшүп келип, тетиги жерде көрүп турасыздар, ун саткан жер. Айлампа бар ал жерде, маршруттар келип айланып өтөт, нарагында ун сатат. Бер жагы бүт ушу Ак бураны бойлогон базар көчөсү. Буга негизи бул жактан түз ушул жол менен түз келип эле унааларды бул жакка коюп кирсе болот. Ал эми бул жагынан дагы жолу бар. Аны дагы мен көрсөтөмүн. Бул ашканасы болду. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ашканасы дагы чакан. Эми кийинки бөлмөсүнү көрсөтөлү. Эми болгондой тургандай эле көрсөтүп атабыз биз. Мында болсо залы конок бөлмөсү бар туугандар. Бул чоңураак бөлмөсү. Көрдүңүздөрбү? Мунун узун туурасы 5ке 5 25 чарчы метр чыгат. Жалпы 53 чарчы метр батирдин эң чоң бөлмөсү. Мында 2 терезеси бар, бирөө түндүк тарапта, бирөө батыш тарапта турат. Бул зал. Ортодо бир түркүгү бар, нарагы диафрагма туугандар. Бул бөлмөнүн дагы төрүнө ушу жүк жыя турган, төшөк жыя турган, же болбосо стол, кресло коюп, бул жака отуруп иштей турган жай даярдап алса болот. Мына мунун дагы терезеси ушул жагында жайгашкан. Бул залдагы, спальнydагы болуп иштей берет туугандар. Көрдүңүздөр. Бул терезени ачып, эми мен бул жагын сиздерге көрсөтүп коеюн. Мына бул батыш тарабы. Мында болсо Сулайман тоосу ушул жерден аябай 11-кабаттан даана көрүнүп турат экен. Бул жак мына Филармония, Кыргыз Телеком, ЛТР тарап, Араванский, нар жагы Южныйдан бери бүт баары көрүнүп турат. Достук көпүрөсү. Анын биягы мына узунунан кеткен базар. Бул жерге үйдүн короосуна мына Сайыт Муктардын жанынан бери бурулуп дагы ушул жол менен бери кирсе болот экен өзү. Ушундайга келип эле ылдыйдан айланып бул жакка кирет экен. 11-кабаттагы бийиктиктен сиздерге тартып көрсөтүп жатабыз. Эми бул жакка кирели. Бул акыркы бөлмөсү, балдар бөлмөсү, чакан бөлмө туугандар. Балдарды, кыздарды ушул жакка жайгаштырасыздар. Туурасы 2,5 метр, узундугу 3,5 метр. 2,5га 3,5 чакан бир бөлмө. Балдар үчүн. Мунун дагы электромонтаждары бүт баары жасалган. Ал эми бул батирдин ажатканасы өзүнчө, душевойу өзүнчө жасалган туугандар. Мына бол менимче ажаткана болот. Бул болсо душевой болот. Бул ажаткана, наркы душевой болот экен. Экөөнү алмаштырып койсо болот экен. Турбалары дагы уже монтаж болуптур. Эми ушу кара ремонту бүткөн боюнча эле турат экен туугандар. Ээлери өзү Бишкекте жашап, ошол жакта иштейт экен. Биз менен байланышып, ушул батирди барсаңыз тартып, батир издегендерге көрсөтүп, жарнамалап койсоңуз деп суранды. Биз келип, күзөтчүлөрдөн күлүчүн алып, уруксатты алып, анан кирип тартып жаткан чагыбыз. Ушул 2 батирди тең сатууга койду. $700 1 чарчы метри. Эгер ала турган адам ушул 2 батирди бир эле сатып алып койсо дагы болот экен деп ойлоп калдым. Анткени мына бул жерге наркы 2 эшикти алмаштырып туруп, ал 2 эшиктин бирөөсүнү бер жака жылдырып алса мына жергечи. Ошондо бул канча бөлмөлүү батир болуп калат? 1, 2 бөлмөлүү, 1 бөлмөлүү батир болсо почти 4-комнатный, 4 бөлмөлүү батир болуп калат туугандар. Ушинтип өзгөртүп алса дагы болот экен деп ойлоп калдым. Балким тура ойлогондурмун, балким тура эмес ойлогондурмун. Эми аны сиздер дагы ойлонуп көрөсүздөр. $700 сатылат. Тез арада сатыш керек экен. Акча зарыл экен, анткени бизнеске акча керек дейт. Ошон үчүн сатып атыптыр. Эми бул жер айтпаса дагы түшүнүктүү. Ош шаары, Оштун так ортосу, базарга жакын жер, Зайнабидинова кичи району, Борбордук Ал-Бухары Алай мечитине жакын. Кирүү жолу негизи 3 тараптан болот экен. Жогору жагынан дагы келе турган жол ачылат дейт. Азыр эми ушу Сапат Глобал курулуш компаниясы курган ушул турак жай комплексинин алгачкы 1-2 блогу курулуп, кийинки блогунун дагы курулуш иштери башталган окшойт. Мына бир кабатта биякта дагы катар батир бар экен. 1, 2, 3, 4, 5. Биякта дагы 5 батир бар экен. Бул жакта болсо мына тепкичи бар. Мына жакта дагы бир батир жайгашыптыр туугандар. Тепкич менен эле көтөрүлүп чыктык.
тепкичтерди мына коридорлордун көрүп турасыздар, кафелдерин басып коюптур. Мына бул терезеден мен бул жагын күн чыгыш тарабындагы көрсөтүп коеюн. Мына сырты жылууланып, ушундай жидкий травертин менен фасадтары жасалыптыр. Бул болсо мына жерге дагы бир блок курулат экен. Анан алды ушу балдар ойноочу аянтчасы болот экен. Ош шаары, Зайнабидинова, Кичи району. $700 ушул биз көрсөтүп аткан батир сатылат. Эгер жаккан болсо, ээси менен экрандагы телефон номерларга чалып сүйлөшсөңүздөр болот.